урматтуу төрага. Мыйзам долбоорду колдойм. Бирок бул жаңы берене да, жаңы берене кошуп жатасыздар. Эми изилдөө иштери боюнча. А бул изилдөө иштерди илимий, мисалы үчүн мен илимий ишти жүргүзсөм болобу да, жеке же бул только мамлекеттик академия наук изилдөөлөрдү жүргүзсө болобу бул жерде? Эми ынтызар болсоңуз, кызыгуу болсо жүргүзсө болот да, эч кимге мындай тыюу салынган эмес, жүргүзсө болот дейм иш. Жакшы, значит, жалпы вне зависимости от частный же мамлекеттик изилдөөлөрдүн ар кандай бир изилдөөлөрдүн изилдөө кылам деген научный работа, докторский диссертация жактайм деген адамдар барып ошол жерде изилдөө жүргүзсө болот да? Болот. Эч кандай илим жүргүзүүгө берге эч кандай эме жок, тозу жок. Жакшы, мен ойлойм туура. Дагы тактоо иретинде могу буферная зона бул өкмөттүн токтому менен да белгиленет. Азырда айтып кеттик. Аянты өкмөт токтому мемлекет бар. Бир 4 зона бар. Зона ядра, буферная зона, переходная зона и зона санации. Азыр тактоо иретинде биз сизге картаны алып келип берели мүмкүн болсо. Бүгүнкү күндө такталып атат бүт азыр территория. Для уточнения, при изменении радиуса, буферной зоны, ядерной зоны, это все регулируется законодательством Кыргызской республики, да? Если есть изменения, то нужно постановление правительства. Правы? Да. Просто так вы не можете изменить? Нет, не можем. Да. Вот есть еще буферная зона Сулайман-Тонун, это музей Сулайман-То, да? ЮНЕСКО тизмесине кирген. Буферная зона тоже определяется по постановлению правительства, да? Может быть, вы не знаете, кто-то знает? Шаардын аймагында ал жана территория болсо. Да. Исторический памятник бул. Кто определяет буферную зону? Минкультуранын карамагында, ал Минкультуранын карамагында болот бүгүн, Сулайман-То. Нет, Минкультура токтом мененби? Это по аналогии, если вашу буферную зону биосферного комплекса Иссык-Куль определяет правительство, то и там, наверное, правительство определяет. Билбейсизби? Макул мен медем. Мен культура. Аны тактап сизге эметел. Рахмат. Кийинки сөз депутат Карашев Ала Азимович, да? Рахмат чоң. Мыйзам кабыл алынганына биосфералык аймактарга 20 жыл болуп тур да. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда канча биосфералык аймак бар? Биосфера аймагы бирөө эле, Иссык-Көл биосфера аймагы бир эле. Эми кандай бирөөнүн тегерегинде эле жүрө бересизби же келечек план барбы? Кандай ойлор бар келечекке? Бар эми бизде жылына 10% территориябыз өзгөчө корголуучу аянттарга айлантуу боюнча программабыз бар. Конкреттүү түрдө бир дагы кайсы жаңы дагы биосфералык аймак кылабыз деген бир план барбы? Баткенде. Бүгүнкү күндө азыр кечиресиздер Мусаев Алмаз Алазимович жаңы бүгүнкү күндө кыймыл башталып атат, геопарктар деп. Бул ошол биосфералык аймактарында бир түрү болуп атат. Бүгүнкү күндө ошол Баткен областында Арка жергесинде, Мадыген жергесинде ошол геопарк ачуу боюнча бүгүн агенттик иштеп атат. Андан сырткары Алай кыркаттоосунда дагы ошол өзгөчө корголчу аймак ачуу боюнча бүгүн ошол 2 долбоор менен иштеп атабыз. Мындан сырткары ушул жогорку кеңеште мыйзам кабыл алынган өзгөчө корголчу аймактар боюнча ошол жерде экологиялык коридор деген түшүнүк кирген. Бул боюнча ошол бири-бири менен жана өзгөчө корголчу аймактарды кошуу максатында экологиялык коридорлорду дагы бири-бирине кошуу боюнча иш жүрүп атат. Андан сырткары ошол эле мыйзам менен жана жергиликтүү корукчаларды ачуу боюнча баягы мыйзамга кирген. Бүгүнкү күндө ошол жергиликтүү бийлик дагы айыл өкмөтү болобу ушундай мини кичи коруктарды ачууга да бүгүн жол ачылган мыйзам боюнча. Азыркы күндө ошол Иссык-Көлдө дагы жанагы жеке баягы
ишкер адамдар ошол айыл өкмөттөр менен сүйлөшүп ушундай бир корукчаларды ачуу боюнча дагы иштер жүрүп атат. Мына Ысык көл биосфералык аймакты айтып атасыңар, мына 98-жылы уюштурулуптур. Ушу мыйзамда кабыл алып бериптирбиз. Бир 4 негизги өзгөчөлүктү айтып кылачы. Мисалы үчүн момундай болчу бүгүн буга жетиштик депчи. 20 жылда эмнеге жетиштиңер? Саламатсызбы. Бүгүнкү күндө 20 жылдын ичинде мурунку кабыл алынган өкмөттүн токтоо менен положениянын негизинде биосфералык аймак жана жогоруда айтылган буфердик зонасында көп жерлер ошол бойдон сакталып келүүдө. Эмне себептен айтып атам? Анткени ал жерде жанакындай полезный ископаемый иштетчү жерлер аябай көп. Ошол мыйзамдын туруштугу үчүн ошол жерлер бүгүнкүгө чейин иштетилбей келет. Бул абдан бир чоң салым мыйзамдын. Дагы максат сен айтып кеткендей жана балыктын түрүн бүгүнкү күндө кайра популяциясын көбөйтүп атабыз. Бул бизге эң сонун мындай айтканда натыйжа. Анткени ушул эндемикалык балыктар өзүлөрү ушу көлдү да коргоочу функциялар бар. Бул экинчи ушундай багыт. Анан бүгүнкү күндө эми ушул мыйзам кабыл алып дагы силер тараптан колдоо алынып жанагы жобонун конкреттүү дагы бүгүнкү заманбап ылайык иштеп чыксак. Жок, сиз аны кийин айтасыз. Азыр айтсаңыз, мына эм байлык, балыкты сактап калдык деп атасыңар, ошол канчалык чындыкка жатат? Эми локальный жумуштарыбыз бар. Балык менен экинчи, үчүнчү дагы эмнени айта аласыңар? 4 нерсени атагыла дедим. Буяк боюнча дагы биз жанагындай Рамсар конвенциясына кирген жанагындай суу саздак жерлердеги келген кеткен куштарды сактоо боюнча да чоң жумуштар бар. Ал боюнча айта кетсек, ушу жанагы атайын изилдөө иштеринде, мониторинг жүргүзүү иштеринде ушул эзели байыра албаган, эзели келбеген, мисалы үчүн жанагындай башка мамлекеттерден учуп келген куштардын саны байкалууда. Бул айтса кетсек, фламинго кушу келип атат. Жана ошондой эле андан башка дагы жанагындай розовый пеликан деп коет. Ушу биздин офис Балчыда жайгашкан. Ошол жерден бери учуп, ары бери өтүп мындай байкалууда. Жана ошондой эле илбирстин популяциясы көбөйүүдө. Так бир тактап алсаңар, 20 жылда канча акча коротулду ушул биосфералык аймакка? Мамлекеттен айткылачы. Маалымат жок. 5 жылда бере аласызбы? Бере алам. 1 жылдык бюджетиңер орто эсеппен чыгарып койбойсуңар. Жылына 11 миллион сом каралган. Бул жерден эми 6 миллион сом бул айлыкка кетет. Демек 20 жылда 230-220 миллион сом коротулуп атат, Мурунку жылдары азыраак болчу, бул кийинки көбөйгөндөгү. Анан 2013-тен бери азайып кеткен, анткени жанагы төлөмдөр түшпөй калган да. Эми урматтуу мына ушул тармакка жоопкерчиликтүү жетекчилер отурасыңар. Мен айтып кетет элем да, мына биздеги негизги улуттук байлыгыбыз биздин жаратылыш. Ошонун коопсуздугун биз сөзсүз түрдө карап, биринчи кезекке коюш керек депчи. Азыр мына жаңы жетекчиңер да келип атат. Мирослав Акал, сиз дагы тажрыйбаңыз чоң бүттеп киштерде өткөнсүз. Өзүңүз да түздөн-түз ошол биосфералык аймак жетектеп көп жыл иштедиңиз. Мына азыркы алып келип аткан демилгеңерди биз колдошубуз керек да. Колдоого татырлык булчу. Биз муну көздүн карайгындай сакташ керек. Баарын тең эле бир эле биосфералык аймак эмес, мына жакшы оюңар бар экен. Баткенде алайда деп атасыздар, ачабыз деген оюбуз бар. Ушунда кеңейтишибиз керек. Кеңейтип, колдон келген бардык колдоону көрсөтүп туруп, биз муну сактап калышыбыз керек да. Мунчу антпесек бүгүн уже күн талабы башканда. Сунуштарды эске алыңыздар. Рахмат. Кийинки сөз депутат Бокоев Кенжебек Саттымкуловичте. Рахмат. Мына бул жерде өзүнүн биосфералык аймактын корголгон жаратылыш аймагынын болушу деп атат да. Айтсаңыздар, ушул мисалы Ысык көл биосфералык аймактын гос актысы барбы мамлекеттик каттоодон өткөн? Канча гектар? Каттоодон өттү эле?
госактысы бул баягы жобосу бекитилген өкмөт менен биосфералык аймактын. Андан сырткары жанагы ядролук зоналарына госактылар бар, жана коруктардыкы, анан токой чарбаларыныкы баягы өзлөрүнө бекитилип берилген госактылар бар. А жалпы биосфералык аймакка госакты жок. Ысык көл биосфералык аймактын өзүнүн чек аралары аян толгондон эмне үчүн мамлекеттик каттоодон өткөн эмес, мынча гектарды? Кантип билебиз чек ара кайерден башталарын? Бул жанагы ядерлик зоналары, буфердик зоналары токтом менен бекиген буга чейинки. Аз бүгүнкү күндө ошол токтомду жаңыртып, жаңы ошол зонирование кылып, бүгүнкү күндө ошол госрегистр менен дагы иш алып барып атабыз бүгүнкү күндө. Эми 20 жылдан бери ошол токтомдун негизинде госактысы албасаңар эмне кылып жүрүңөр? Бул биринчи суроо да. Экинчиси, айтсаңыз, ушул биосфералык аймакта же болбосо жаратылыш паркында иштеген кызматкерлердин айлык маянасы канча? Эгерлериники ылдыйкы эң низки 5700дөн, контордо отургандарыныкы 10.000. Машинасы, дүрбүсү күндүз түндө көрө турган, куралчан браконьерлерди кармай турган курал жарагы барбы? Бар, бирок толук кандуу жетиштүү эмес. Мына кече эле Таласта мен Бабахан ушелесинде эгерлер менен жолуктум, алардын машинасы жок, алардын бензини жок болчу мен сураганда. Кандай машинасы жок, браконьерлер эмне жөө жүрөбү? Алар машина джиптер менен жүрөт да. Алар укук коргоо органдарынын кызматкерлери. Аларды кармаш оңой эмес да. Алар браконьерлер на высоком уровне. Кантип кармайт ошону? Айтып бериңизчи. Анан кийин айтсаңыз, 2019-жылы жана 1 миллион сом штраф төлөгөн Марко Поло жана башкаларга канча браконьерди 1 миллион сомдон төлөттүңөр? Атканы үчүн. 18-жылы Марко Поло боюнча катталган эмес, ал эми 17-жылы бир адам катталган. Ошол Эми ошондо бизде 18-19-жылы бир да ошол бизден аркар кулжала Марко Поло атылган жокпу? Сиздин оюңузча? Ошо мыйзамды бизге катталганы ошол 18-жылы бирөө болгон, 19-жылы каттала элек. Анткени 18-19-да жумуш жүргөн жок да. Эгер штрафты жазып коюп атасыңар 1 миллион сомдо, бирок бирөө да катталбаса, демек жумуш жүргөн жок да. Анан кийин жанагы караш керек да. 5000 сом айлык менен браконьерди кармайбы? Машинасы жок, бензин. 10 секунд. Ошону азыр мына жаңы бюджеттер келип атат. Бизде көтөрөбүз, бирок ошону силер өкмөттүн отурумунда көтөрбөйсүңөрбү? Кармай албайбыз эгер силер каражат бөлүп бербесеңер деп. Анан штрафты 1 миллион сом коюп алып туруп, бирок бир да